Элдик медиа баарына сөз беребиз. Өлкөбүздөгү менчик телеканалдардын бири аркылуу байма-бай өзүнүн коомго жашоого жана динге болгон көз карашын айтып келген коомдук ишмер Арстан Алай ошол эле бир менчик телеканалдардын бири аркылуу Турсунбек Бакир уулуна карата болгон өзүнүн ачык ой пикирин айткандан бери интернеттеги социалдык баракчаларда ушул эки адамдын ортосундагы бир кызуу талаш тартышка жем таштагандай болду. Мына бүгүн биз Элдик медианын студиясына эки мырзаны тең чакырып, ошол сөз эмнеден улам келип чыккан жана деги эле көз караштар кандайча туура чечилиш керек жана ар кимдин өзүнүн ою өзүндө калабы деген сыяктуу бир пикирди сүйлөшөлү деп чечтик. Саламатсыздарбы? Элдик медиада Элдик талкуу программасы. Ал эми мен жогоруда айтып кеткендей, эки мейман бар. Алардын бири 3-чакырылыштын депутаты, туңгуч акыйкатчы Эрк партиясынын төрагасы Турсунбай Бакир уулу, ошондой эле коомдук ишмер Арстанбек Алай. Саламатсызбы? Жогоруда айткандай, агай ушул мусулмандардын дин аалымы Турсунбай Бакир уулу тууралуу, анын үй бүлөлүк жеке үй бүлөсү тууралуу кеп козгоп, ошол телеканал аркылуу бир кайрылганыңызды дагы бүтүндөй коомчулук күбө болду. Ал жерде эмне сөздөр айтылды жана жеке ушул адам менен каршылыгыңыз барбы же жалпы эле бир ушул адамдарга айткан сөз бул мырзага катуу тийдиби? Саламатсыздарбы? Ошо телеканалда биз ошо кыргыздын улуулугун, жаңы доордо кыргыз элинин оордун, ушул ааламдын, Кудайдын, оордун кыргыз эли аткарып берерин, анан ошонун ичинде аял, бул аялды Кудай алсыз жаратып, бирок өзүнөн кийинки эле сыйкыр, ачкыч, керемет бергендигин, анан аялды кордобос керек экендигин, ушу жаңы доордо, алтын доордо аялдар алтын доорду курарын, аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө өнүктүргүч, көрктөндүргүч, жаман жака өнүксө жегич, ириткич зат. Аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө көрктөндүргүч, өнүктүргүч деп ушул жөнүндө сөз болуп келип, анан аялды кыргыз аалам катары баалаганын, ошол бейиш эненин таманында дегенин, кыздын кыркчачы улук деп ошо улуулугуна карап төргөт көргөндүгүн айтып келип, анан ошол мусулманчылыкта көп аялдуулукка жол берген адам катары, алган адам катары Турсунбай Бакир уулуну мисал катары гана айтып өткөм да. Анан бул киши менен жакын тааныштыгыбыз жок. Өткөндө гана ошо Тарык музейинин астынан биринчи жолу кол алышып учураштык. Биринчи жолу мындай бетме-бет көрүштүк. Анан Турсунбай Бакир уулу Жеке сиздин адам катары эч кандай каршы пикириңиз жок? Каршы пикирибиз жок. Жөн эле эми ошол көп аялдуулук боюнча энени ошо ислам дининде буюм катары көргөндүктөн, анан ошол Кудай катары өздөрүн көрүп алып туруп, анан талак берип туруп аялды айдап ийгени, Кудай деле аялды антип айдап ийбейт. Эгер керек болсо, момун мусулман жакпаса атын айдап ийсинчи, уюн айдап ийсинчи 40-50 миң сом турган. Анан ушул жөнүндө сөз айтылып, анан мисал катары гана ушу Турсунбай акеге эле мындай сөз арасында айтылып өткөн. Негизинен эми баягы мусулманчылыкта көп аял алууга дин жооп берет, дин баягы уруксат берет деген сөздөр бар. Бирок ушул жерден Арстан Алайдын жеке сизди мисал катары алганына кандай көз карашта болдуңуз жана реакцияңыз алгач кандай болду? Бисмиллахиррахманиррахим. Эми мисал катарында алдым дейт. Мисал катары алганда такталган, тасталган материалдар, адамдардын жашоосунан фактылар айтыш керек да. Мен ошо таң калдым. Чында эле Арстан иним айткандай, көздүн ортобузда карамыш өткөн жок. Бул өзүнчө инсан, мен өзүмчө инсан, өз ордубуз бар коомдо.
Арсанды ээрчиген адамдар бар, мен ээрчиген адамдар бар. Бирок ошондо өзүм фамилиямды угуп калып, анан үй бүлөмө туура эмес мындай фактыларды айтып атканда таң калып, мен да жооп бердим. Анткени баарына маалым, мен китепте ачыкмын, эч кандай менде секрет жок. Ошондуктан биринчиден турмушка чыгам деген кызга кыргыз каада салты боюнча сарпа кийгизип, калыңын төлөп, мусулманча неке кыйып үйлөнгөнбүз. Анан энеси жашатпайм дегенде мен кыйла күрөштүм үй бүлөм үчүн. Аны баары билишет, өзү да билет. Анан айттым, сиз киришпей эле койсоңуз болот эле деп туруп, кызыңыз экөөбүз бактылуу жашап атабыз, 2 балабыз бар деп, жок. Уже квартира чечип бердим. Үй маселе чечип бергенден кийин уже ойлору башка экен, анан ыйлап келди аялым. Анан талагын бербесеңиз болбойт дейт. Бербейм деп туруп алдым кыйла. Башка сөзүм айтканда, муну Арсанин текшерип эле ушуну айтып салып атат да, а так бул жашоодо муну Аллах күтүп турат, элдер билишет, жакын туугандарыбыз аныкы мунукы да. Үй бүлө үчүн аяга чейин күрөштүм мен. 2 балам бар дедим. Талакты бербейм десем, акыры телефондон сурап, анан сөз айтылып калды. Сиз да дейт, эгерде келин апаңыз дейт, сизди же келин десе, сиз апаңыз же келин дегенде апаңыз талашат элеңиз дейт. Мен айттым, жок, мен апамындай эмес. Мен апам Кудайга шүкүр дайым айтчу эле. Күйөө балам менен кызы урушуп кеткенде күйөө баланын тарабын алыш керек. Келин менен баласы урушуп кеткенде келин тарабын алыш керек. Мен апамда эчке барбайт дедим. Анткени себеп жок деп туруп, анан аргасыз сурагандан кийин талакты бердим. Но бул ал сурагандан кийин. Уже энеси жашатпайм дегенден кийин. А бул маселе боюнча эми жашатпаса мен талак бербесем анда бакыт ачылбайт да. Айттым, мейли, башка турмушка чыгып кетти. Ошондо болгон бул окуя. Аны баары билишет. Бул гезиттерге да чыгып кеткен. Ошондуктан мен өз калоом менен эч качан эч кимге талак берген жокмун, Кудайга шүкүр. Мен баары менен жакшы эле жашап атам. Баарына үй сүй кылып берип, машина миндирип, бала чакалуу болуп, бактылуу жашап атабыз. Анан бул жерде мисал айтканда текшерилген фактыларды, ушактар көп да. Ушу ушактар негизинен мен жөнүндө факт кылган, мен таң калды да, анан мен жооп берген мажбур болдум. Мындан кийин айтып кетейин, бул талак Аллах Таала эң жаман көргөн нерсе. Ошон үчүн бербейин деп аткан элем мен. Аяк чейин турдум мен бербейин деп туруп. Ну, бул жерде жаман сөздөрдү уккандан кийин, кайненеден кийин, анан өзү да жалынып туруп алгандан кийин ыйлактап, күн апама токмок жеп атам, талагын бериңиз деп туруп бердим. Анан кийин кой, өзүнүн бактысын таап алсын деп туруп. Ошон үчүн мына дамир жолу айттым, Аллах күбө. Талакты өз демилгемне берген жокмун, Кудайга шүкүр. Мен алып берген үйдө жашап атат, мен алып берген машина минип атат, мен окуткан билим боюнча акча таап, үйдө бар жок калды, эчтекен алган жокмун. Бирок бул жерде сиз бир мисал айтып атасыз, Арстан агайдын айтышы боюнча сиз 5-6 аял алган экенсиз да. Аны эми агай айткан сөзгө таянып айтып атабыз. Биз дагы калгандары кандай болуп калат ошондо? Бул сөздү мен да өткөндө сурадым. Арстан эми айтып атпайбы өзү, тарых музейде биринчи жолу кол ачты. Ошондо айттым. Бул далил менен сүйлөшүш керек десем, видеоңуз бар дейт. Анда видео жок. Мен кантип эле 6 аялым болсо 6 аялым бар деп айтам. Эгер мен жазуучу фантаст болсом айтат элем, менде 6 аял бар. Же дагы бирөө бар, аялым эсептеп жүрөт. Турсунбай акын 8ге чейин, 10га чейин жеткиликтир. Мен айттым, аттарын айтып бергилечи, ушунда менен кыйын билесиңер экен деп туруп. Ошондон бул жерде бул менин жеке жашоом. Мен шарият негизинде жашайм. Алла Таала 4 сена суроо бергениңиз туура. Көп аялдуулук боюнча. Алла Таала эгер тең карай алсаң, адилеттүү карай алсаң, 2 ал, 3 ал, 4 аял дейт. Аялды ал дейт. Тегиз карай алсаң дейт. А бирок дейт, тегиз карай албасаң, 1 аял менен жаша деп, ал жакшы эле көрсөткөн Ниса деген сүрөсүндө. Ошон негизинде мен 4 аялдан эч качан ашкан жокмун биякта. Ошон үчүн 4төн ашкан бул жалган ушактар булар. Ошондуктан мен айттым эле. Сөздү тастап, далилдеп айтыш керек. Анда сөзүм эч качан оозума чыккан жок. Агай баягы чын чычалайт калып камырбайт деп коет эмеспи? Чындыгында ошондой сөз айтылып атса дагы, балким кандайдыр бир чындык үчүн чыркырап аткандырсыз, же калп болсо балким камырабай айта берсин, дей берсин. Жок, болбойт. Анткени эгерде Аллах Таала Куранда көрсөткөн 4 аялдан көбүрөөк алсак, же пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннөт катарында калтырып, ушул эржен калтырганда аш жалып калсак, биз күнөөлүү болобуз. Анда биз чоң күнөө жасаган болобуз. Ошондуктан Алла Таала көрсөткөн жолдон чыгышыбыз керек эмес. Эгерде мен көрдүм жашоодо көп эле эркектер бүгүнкү күнү кыргыз болуп, өзбек болуп, Кыргызстанда жашагандар, акчасы көп, 5ти, 10ду алып атат, бирок эч исламга тиешеси жок. Анткени бул акча көптүгүнөн аял саны көбөйтүп атат. Эгерде чын дин менен жашасаң, 4төн ашырбайсың. Айырмасы бар да, азыр көп кыргыздар бар, же өзбектер көзүн май баскан. Алар аялды катар-катарын ала берет, акчасы көп. А бизде болсо жок, Кудайга шүкүр, бирине ажырашуу кылбай, кое бербей, 4 менен жашап берсең болот, бирок тегиз карашың керек, тегиз.
Элдик медиа бардык социалдык баракчаларда болгондуктан агай ушул биздин көрөрмандарыбыздын дагы бир канча суроолору бар эле сизге, анан сизге. Ошол Каныбек Тилеков деген мырза жазып атат. Ушул аял маселесине келгенде ушу астан алай унчукпай эле койсо, айтпай эле койсо себеби дегенде ал адамды билебиз жакшы, өзү дагы бир канча аял менен жашаган адам деген сыяктуу. Каныбек Тилеков айтат, Кытай уйгурларга дейт өз жубайын өзү саткан деген ойлор бар. Эгер ошол чын болсо, өзүн кошо кытайларга салып бериш керек деген сыяктуу пикирин жазган экен. Ошол боюнча эмне дейсиз? Эми мындай сөздөр айтылып келатат. Мен ошо келинчегим 5-класста окуп жүргөндө, мен 9-класста окуп жүргөндө бир айылданбыз. Ошондон жакшы көрүп, армиядан келген, үйлөнүп, 4 балабыз бар, ошо менен жашап атабыз. Анан Кытай уйгурга аялын салып берди деген эми бул бир майда бир сөз болсо керек. Мисалга, бул жерде берилип атпайбы, мына Турсунбек айтып атат. Мен төртөө менен эле жашаганмын, эч ким деле күнөөлөгөн жок. Бул жерде жазылып атат, мына социальный сеттерде. Он женился 6-й раз на девушке Баланчаева, Баланча. Мисалга да. Анан эми менин жанагындай аялын уйгурга алып бериптиз деген сөз боюнча бир жерде кагаз же бир жерде подтверждение жок. Бул эми бир мындай майда сөз болсо керек. Демек, андай эч кандай өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуу андай нерсе болгон эмес деп ачык айта аласыз, Ошол эле сиздин кайрылууңузда дагы түз эфир аркылуу ошо кайрылууңуз боюнча сөз болуп жатат. Кытайдагы мусулмандарга багы жырткычтык мамиле кылып жатканын багы колдой тургандыгыңызды айттыңыз да. Ал жерде чындап эле чын жүрөгүңүздөн ушул мусулмандарга ошондой аюусуз мамиле болуп атканына сизди багы канааттандырып атабы? Ал жерде мындай болуп атат. Өнүкчү мамлекет өнүкпөгөн жолду жабыш керек деп айтып атам да менчи. Анан Кытайда лагерь уюштуруптур. Мисалга ошол динге терең берилип кеткен аялдарга, кыздарга, эрлерге. Анан ошо Кыргызстан журналисттери барды го, Ала Тоодон барды, НТСтен барды. Анан ошондо айтып атпайбы? Мисалга мен өкүнөм, ошо динде жүрүп, балдарымды мектепке бербей койгонум, больницага тарбиялай койбой койгонум туура деп атат да. Ошол динде дегениңиз жеке мусулман динин айтат. Мусулман динин айтып атат аларчы. Анан бул жерде деле азыркы бүгүнкү күндө Сирияга Кыргызстандан кыргыздар кеткен жок. Ошо динге кирип тургандан кетип атат. Экстремизм менен балдар азыр түрмөдө жатат. Алар да ошо динге кирип тургандан араны экстремизм болуп кетип атат. Ошондуктан бул баары бир өнүгөм десе мамлекет. Ушул эски түшүнүктөгү ар кандай агым диндерге кирип алган адамдардын психологиясын окутуп чыгыш керек. Мына бул туура. Анан Кытай чын эле туура иш кылып атат. Анткени бир мүнөз бир идеяга өткөрүп атат. Анан алар Кудайды сыйлады. Анан мынтип атат мына ошо ажыларым, баалымдарым, молдолорумбу тансыга салып, анан ант алып атат. Силер мындан ары эч кимди окутпайсыңар, бирок диниңерди кармай бергиле деп атат да. Бирок сиз эфир убагында ошо мусулман дининдеги ар кандай түшүнүксүз агымдар деген фраза жок да агай. Мейли мусулман динин айтсаң, мейли агым эмес, такыр эле ошол мусулманчылыкта жүрдүк деген адамдарды ошол жерде окутуп атат. Ошол мусулманчылыкка түшүп кеттик деген ошо уйгурлар сүйлөп атат. Ошо кыздары деле, улуулары деле биз өзүбүз туура эмес кылыппыз, өкүндүк, чын эле балдарды мектепке жибербей койгонбуз, больницага бербей койгонбуз деп. Анан эмнеге мындай болду дегенде, мамлекеттин аргасы кетип туруп анан ошону кылды. Эгер ошол жерде мусулмандар болгон жерде аябай жакшы болуп эле өздөрү менен өздөрү болуп эле тартиптүү болуп берсе, мамлекетке деле жеңил болот эле да. Анысы кандай деле Кыргызстанда деле азыр ошондой ситуация болуп атат. Мына аны агымденби, ошол диндегиби, мына Сирияга кетти деп бала чакасын алып келе албай жүрөт. Мисалга ар кандай эми билбейм, вера деген эми кандай түшүнүктө жана түрмөдөгүлөрдөн ошондон чыгып атат. Бизде дагы улуулукка өтүш керек. Кысым болуш керек. Жок, кысым болбош керек. Бүгүнкү күнгө чейин мен мына доскамдагыны айтып берейин, окуп да берейин. Бул
илип алганым баягы элдин эсинде калсын деген сөз да. Мына бул бүгүнкү күнгө чейин адам жаралгандан бери ушу 21-кылымга чейин бүгүнкү күнгө чейин адамзаттын аң сезими бүгүнкү күнгө чейин Кудайга же ааламга жаккыдай өнүккөн эмес. Акыркы заман аталган, мына акыркы заманга чейин пайгамбардын осуяты болот деген туптуура, акыркы пайгамбар Мухаммад деген да туптуура. Мындан ары пайгамбар чыкпайт, анткени адамдын аң сезими өсүп кетти. Акыркы заман алтын доорго чейин пенделер сыйынган, чокунган, же мындайбы, же мындайбы, же мындайбы диндер, ар кандай диндер пир туткан пайгамбарлар Муса, Иса, жанагы Мухаммадбы же жана 124 миң деп айтылганбы? Ошол учурдагы адамзаттын аң сезими, ошол эволюциянын өсүүнүн багытына жарактуу болгон. Ал кезде адам сабатсыз болгон, караңгы болгон. Пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын, ошол кездеги пайгамбарга Кудай, Аллах кадимкеле өзүнүн купуя сырын, акыреттин жүзүн, ааламдын жүзүн, адамзаттын дагы астыда жашоо жол жобосун аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Азыр эмне деп атат Кудай? Адамдарды, арбайлардын адамзаттан талабы, Кудайдын, арбайдын адамзаттан талабы табыгый илим алып, гени сүйөгү жетилип өзүлөрү периштелердин, арбайлардын ролун аткаруу керек болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн айтып атам мен, бүгүнкү күнгө чейинки диндер бүттү, ал эволюция жараксыз деп айтып атам да. Дагы айтам, бул кала берет, калып, канча чырылдаса деле калып калат. Анткени адамдын гени сүйөгү жетилди азырчы. Баягы кара куш мээси ишке түштү. Бала деле чоңойгондо эне ата мындай жетилгенде аял ал, ата бол, эне бол дейт го. Анысы кандай? Мектепте кезде атасына сыйынган, атасынын сөзүн уккан, мына ошондой. Ошону айтып атам, эволюция бүттү. Мына дүйнөдө деле ошол болуп атат да. Анан ошондуктан неге муну айтып атам дегенде, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй, карапайым болгондуктан 1998 жылы Алай жергесинде бир Зульфия деген аялдын көзүнө адам ата көрүнүп, кадимкидей эле бала өсүп жатса чатырда жаткан экен, булакка булут түшүп калыптыр. Анан булут бул жерге түшпөш керек эле деп мынтип башын көтөрсө, булут ак саргыл түстөгү адамга байланып, мен адам атамын, 3 күнөн кийин саат 11-де келем деп көстөн кайым болуп, сен илим жазасың деп. Анан ошо азыркы күндө эмнеге кыргызга мындай атат дегенде, кыргыз ааламдан келген өкүл, далилдери, дастандары, башка улутта анчалык дастан жок. Ааламдык маданияттар, мындай сыпаттар, жана кыздын кырк чачылуу, аксакалды үйдө өткөрүү, кичүүгө урмат деген сыпаттар жок, сыпаттар, салт эмес ал. Ал ошол калып калганда, анан аалам менен байланышкандык азыр эч ким жок дебеш керек. Мисалы түш көргөн деле аалам менен байланышы, түштүн да талабын аткарыш керек. Ошондуктан дин бүттү дегенде айтып атам да, мен бүттү. Эгер динде жүрө берсе, адамзаттын аң сезими артта калып калган атат. Тиги арткы эволюцияга түшүп кеткен атат. Анан айтып атам, ошо кезде мына Кытайда деле ошо өнүкпөгөн жолду жаап атат. Атайлап мамлекетке зыян келип атат да, жерде бир карама-каршылык болгон атат. Ошо артта калып калган атат, мисалга. Эң бир акыркы сыйы, анан мен ошо жерде айтып атам, мен Кытай теңирчи эмес да деп. Мына мен айтып атам, теңир деп сүйлөсөм, эле теңирчи дейт. Теңирчи эмессизби демек? Мен теңирчимин. Турсунбай аке, мисалга айтсаңыз, сиздин ата-энеңиз теңир колдосун, теңир жалгасын, тең көргөндү теңирим жалгаптыр деген сөздү айтты беле? Жок. Айткан эмес. Сиз кыргыз эмес, мисалга. Дин алымы катары. Мисалга кыргыз. Эмдигиче айтылат? Теңирим колдосун деп айтылып келген. Агайга дагы сөз берет. Теңирим жалгасын деген, тең көргөндү теңирим жалгаптыр деген. Ошон үчүн сиз теңирчиликти, кыргызчылыкты жакшы түшүнбөгөндөн кийин мага жабышпаш керек. Лекцияңыз бүтті, мен де сүйлөйүн. Сизге суроо. Жалгыз чыгышыңыз керек экен да, бул лекцияны окуп берет сизге. Мурунку эволюция менен Биринчиден, динди байланыштырган. бул Баромет деген сайт жарыялаган, 6-жылы үйлөнүп деп. Кийин мен сотко берем десем, кечирим сурашып туруп, анан кийинкисинде тактап жазабыз деп журналисттер мойнуна алды. Соттошпой койдум мойнуна алгандан кийин. Ошондуктан бул болбогон нерсени журналисттер ойлоп чыккан. Билесиңер, азыр сенсация деген нерселер бар. Эми Арслан инимдин немелери боюнча Азыркы талкууга байланыштуу.
теңирчиликти басып өткөн беле кыргыз эл эмес. Бүт талада жашаган элдер басып өткөн теңирчиликти. Бирок ал теңирчилик башка эле. Кийин ошол эле кыргыздар тарыхты алып көрсөк, мен өзү тарыхчымын, Кудайга шүкүр, мартагалда өтпөй, мен философия илимдеринин кандидатымын, тарых факультетин бүтүргөнмүн, бир эмес 2 жогорку билимим бар. Окумуштумун, 100гө жакын китептерим чыккан. Ошондуктан бул жерде мусулмандар артта калды деген сөз туура эмес. Анткени бир мен эмес, менен улуу адамдар бар, академиктер, профессорлор. Бар деле динге келип, Кудайга келип, моюн сунуп атат. Даже мал Жакив Кусто, Океан изилдеген окумушту, жана кошулган 2 сууну, Гольфстрим агымды аныктагандан кийин моюнуна алды. Эгерде мен Куранды мурда окуганымда, бул ачылышты мурда эле жасамак экенмин. Бул Куранда бар экен, 1400 жыл мурда жазылган нерсе экен деп мен эми аныктадым дейт. Улуу океанограф Жакив Кусто. Мындай окумуштуулар көп. Эми эмне дегеним, теңирчилик боюнча. Ооба, теңирчиликти басып өткөнбүз тарыхта. Бирок кийин жалгыз Кудай таануу келгенде биринчи Будда келген, буддизмге да өткөн биздин эл, аны Сыгатта да тапса болот. Таштарда Будданын статуялары бар, айкелдери бар. Анан кийин эрте христиандыкты кабыл алышкан, ысык көлдө калдыктар бар. Азыр да казса чыгып атат, бул эрте христиандык деп коет, несториандык. Анан кийин гана ислам дини келгенде, ислам динин кабыл алышты. Болгондо да биз эч ким кылыч менен уруп, өлтүрүп алдырган жок. Мындай элдер аз эле. Биз казактар, уйгурлар, Малайзия, Индонезия өлкөлөр, Бруней өлкөлөр, булар тынчтык жолу менен ислам динин кабыл алган. Ошондуктан бул жерде өз ыктыярыбызды алганбыз. Ошондо теңирчиликтен баш тартылган. Теңирчиликтен исламга чейин баш тартышкан. Ошондо азыркы мына чыгып аткан арсаңга окшошмай инсандарга мен дайым айтам да, ол теңирчиликке силер кандай байланышыңар бар? Алар ислам динин кабыл алып мусулман болушкан. Ошон үчүн мен атам да Кудайга шүкүр кыргыз, атам баргы урусунан 5-атадан Алымбек Татканына кошулуп кетебиз биз. Апам болсо черик, мына как раз өз ат башыдан болот. Арстан. Ат башыдан чоң ачы кайындыдан болот түбү. Бул жерде мен айтайын десем, бул жерде жана сөздөрдү токтотуш керек. Сен теңирчилик тааныбасаң, сен кыргыз эмессиң деп туруп. Жок. Башыбызда өткөн мен тааныйм, башыбызда өткөн нерсе ал. Ну ата бабаларыбыз ислам динин кабыл алганда. Мына тышкары азыр күндө эми жаңы долбоор чыгып атат. Мен таң калганым азыр талкууда коомдук желелерде, Facebook'та өзгөчө. Негелер теңирчилер бир эле мага эмес, арсаңга да каршы чыгып атат. Мен таң калдым. Ойлоп бири-бирин колдойт деп. Жок, алар каршы чыгып атат. Сизди да дейт мусулман катарын сыйлабайбыз дейт. Арсаңга да сыйлабайбыз дейт. Таң калдым, бул теңирчилерде бөлүнөт окшойт. Эми эле исламда агымдар бар. Эмне себептен агай ушул мусулман теңирчи деп эле ар дайым сөз болуп келет да. Эмнеге теңирчи бир христиан динине каршы болбойт, же бир башка Анткени сөзсүз эле ошо эки бир эле ушул Кыргызстанда жашап туруп, баарыбыз кыргыз болуп, улутубуз бир болуп туруп эле эки айрым болот. Эң туура. Мына азыр динсиздикке чакырып атат Арыстан. Динден доор өткөн деп туруп. Ушул маселени СССР козгоп жок болду. Чоң билеген держава, Америка титиреп коркуп турган держава, эми ушу СССР динсиздик жолу түшүп алган үчүн жеңди. Америка дайым эле президенти болобу, депутаты болобу, Библия колун коюп ант берет. СССРде болсо дин менен күрөшүп мына эң чоң держава урады. Ошондо бул бизге сабак болуш керек да. Динден баш тартсаң, же мамлекеттин урайт, же болсо мына Сибирде, түндүктө жана Россияда жашап аткан майделдерге окшоп, аларда теңирчилик жана ошолорго сыйынып туруп, бүгүнкү күнү жок эле болуп калды. Дээрки элдер 100дөн 200дөн калды саналардан. Фамилияларды аты жөнүндө орусча, диниде жоолор. Учурдан пайдаланып, Арслан агайга бергим келип атат. Жок, ушул суроого жооп берип койсун агай. Сиз көбүнчө ошо башка динден дагы мусулман динине көбүрөөк басым жасап атканын байкайбыз да, ошол эле эфирлериңизде. Эмне себептен андай пикирдесиз? Же чындап эле мусулман дини көп жеринен ошо теңирчиликке каршы келеби? Мен СМБдан дагы келишип суроо кылгам. Бул сиз теңирчи деп чыгып атасыз. Мындай карама каршылык жаратпасын бул Кыргызстанда деп. Аны мен түшүндүрүп бергем. Мен ошондон кийин билимдүү болдар экен, ошол замат түшүнүп, бул боюнча кастингтерди өтүш керек экен, сабактарды өтүш керек экен деп кеткен. Мен эски теңирчиликти билбейт экенмин. Бул киши айтып атат, ал кезде деген бак касып койгон, анан итке берген, кушка берген деп, ал теңирчиликти мен билбейт экенмин. Азыр мындай болуп атат. Мына Ленин доору бүттү, социализм доору. Анан мисалга ошол дин келген, ислам дини келген кезде
керек болсо техника болбогон. Азыр техника дебир бүттү дагы, азыр теңирчилик деген өзү доор башталып, бир башкача жаңы доор. Ал эмне дегенде, адамдын гени сөөгү жетилгендиктен, акыл эси жетилгендиктен, могу теңирдин, Кудайдын, ааламдын ролун аткарып, ошо сыпатта жашаш керек. Ааламдык сыпатта жашаш керек деген болуп атат. Анан ошо кезде эмне кылыш керек дегенде, адам өзүн биринчи жоопкерсиз керек. Алла муну кылып койду, анан шайтан азгырып койду дебей, мен ааламдан келгем, мени адам кылып, жердин Кудайы ким? Жердин Кудайы адам. Адам жоопкер. Курса дагы, бузса дагы адам өз. Ошол анан адам өзүн жоопкер сезип, өзүн ак сезип, ошо ааламдагы, мисалы Кудай кечиримдүү да, кечиримдүү дей бербей, өзүң кечиримдүү бол. Кудай мээримдүү дей бербей, өзүң мээримдүү бол. Кудай адамзатты бириктир деп атат мисалга. Мына ошол үчүн анан динден чыкпаса, эски психологияда жүрүп атат да, анан азыр духу бийик адам гана ааламдын ордун аткарат. А сыйынып сурана берген адам ааламдын, арбайдын, периштенин ролун аткара албайт. Ошон үчүн динден чыкты. Кудайдан сиздин оюңуз боюнча, Кудайдан эч нерсени сурап кереги жок. Кереги жок, ал адамдын азыр анткени гени жетилди. 2000-жылдан баштап жанагы алтын доор келди, эски доор бүттү деп, эми арган дүйнөдө деле ошол болуп атат, бул Кыргызстанда эле эмес да. Анан эң коркунучтуу жери мындай болуп атат. Эгер азыр динден, эски пендечиликтен, жанагы мисалы көп аялдуулук деле аң сезими кетип калып атат да. Мисалы бирөө менен ажырашыш дегенде канча аң сезими кетет. Канча нерви, мисалы бул киши деле жамандашты. Өйдөлдөй жанагы прессага чейин чыкты. Ошондо канча нерви кетти мисалга. Ал үчүн адам келген эмес да. Адам бул жерде бир улуулукка үндөө үчүн, бул кишинин азыр мына жашы 60-тан өттү. Тетирсинче мен алып барып тиги мумияга алып барып камап коем дебей, бул кишилерден биз улуулукту күтүшүбүз керек эле. Эгер бул киши динде болбосо, андай майдага түшпөйт эле. Мына мен Кыргыздын ушул ааламдан берилгенин бир адам аркылуу берилет экен, эми айтып чыгыш керек экен. Эми алжалы. Мен Кыргыз үчүн күйүп атам. Мен келечек үчүн күйүп атам. Азыр эгер Кыргыз ошо ааламдык сыпатка өтсө, Кыргыз адамзатты ааламдык түшүнүккө өткөрүүчү Кыргыз деп атат. Эмнеге дегенде ааламдан ошон үчүн буйрулуп келген. Кыргыз кул эмес. Кыргыз улутта эмес, улуу күч. Ошон үчүн Кыргыз теңирчи депчи. Эмнеге дегенде теңирдей сыпаты Кыргызда бар. Өзү элечи мындай майдаланбайт, майдага түшпөйт, пендечиликке түшпөйт, жамандашпайт, ажырашпайт. Мисалга да көрдүңүз, теңирдин сыпаты Кыргыздын өзүндө болуп атат, улуу сыпат. Анан ошон үчүн айтып атабыз да, Кыргыз кокуй сен кул эмессиң. Сен соттолбошуң керек, сен мигрант болбошуң керек, сен улуулукка калыптанып туруп, сен улуттарды улуулукка өткөрчү мезгилиң келди. Эми мезгилиң келди. Мурун эптеп жашап келгенсиз. Ошон үчүн Кыргыз эли жоюлган эмес, жок болуп кеткен эмес, өнүп да кеткен эмес, өсүп да кеткен эмес, бир орунда турган. Анан бул лекциянын баарын агай толук түшүнгөн жок, ошон үчүн карама каршылык болуп атат деп. Агай, анда эмнеге сиз ушул мечиттерде салдырып жүргөндө абагыңыз болду эле, жетим жесирлерге каралышкан учурларыңыз, социалдык тармактарда дагы көп адамдар билет экен, ушу мечит салдырып жүргөн кезиңизде дагычы. Демек, кандайдыр бир жүрөгүңүздүн түпкүрүндө Кудай жашабаса, анда эмнеге мечиттерди салдырып? Ал ошол 1999-жылы салдырган мечитти өз айылыма. Салдырганына эч өкүнбөйм. Ошол кезде азыркыга чейин ошол дин өкүлдөрү бир маалымат берип өстүрсө, эми ошол эле мечитте ушул улуулук эле сүйлөнүп кала берет. Барып помещение курулду. Мен ага өкүнбөйм. Жетим жесирге жардам бергеним азыр да жардам берем. Азыр да ушул улут үчүн, азыр да адамзат үчүн, азыр да табият үчүн күрөт. Себеби адам Кудайдын ордун адам аткарыш керек. Алла берчи деп отурбаш керек. Алладан ыйман сурабаш керек. Адам ыймандуу кылыш керек. Мына жаман катын кайдан жаралат? Мисалга мына жаман кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыкты? Ошо чөйрөдөн бусулуп чыкты. Аны Алла жаратып койгон. Бирок сиз билесиз да, мечиттин ичинде ал жердин негизги вазифасы 5 маал намаз окуу экенинчи. Демек сиздин кийин өзгөрөт. Кийин өзгөрөт. Намаз окулуп атат да. Окулуп атат, кийин өзгөрөт. Анан эми 5 убакыт намаз деле бул калчу нерсе, барып мисалга калат. Агайга сөз бересизби? Агайга сөз берем ошол жерде. Кандай ойдосуз агай? Чындап эле баягы сиз ушул дин алымы болуп ошол жерде жүргөндөн кийин сиз тенденцияны байкап жүрөсүз ар дайым. Бул өсүштөбү же чындап эле Арстан агай айткандай? Биз алыска барбай эле ушу биз менен кошо коңшу жашаган элдердин тарыхын алып көрөлү. Канчасы жок болду. Алардын себебин карап көрсөң, аларды бириктире турган дин жок эле. Теңирчиликтен ошон үчүн баш тартышкан булар. Эгерде ислам динин кабыл алып, бир Аллахка баш ийип, биримдикти
жогорку деңгээлге көтөрүп, мына биз Алла Тааланын астында пендебиз, бизди ислам дини биктир деп жашаган элдер баары Кудайга шүкүр мамлекеттер бар. Казак, кыргыз, өзбек, тажик, бизге коңшу райондордон, немелер, түркмендер, Татарстан, Башкыртстан, Дагестан, Чеченстан, Ингушетия бүт баары. Эгерде алар ислам динин кармаганда бүгүнкүдөй жок болот эле. Ошон үчүн кыргыздарды сактап калган ислам дини. Канча бул жерде талашпайлы, эгерде биз тегерчи болуп калганда биз жок кылмак. Аты жөнүбүз да бүгүн арсан бүгүн арсан эмес деп калышы мүмкүн. Бир өмүрүмдү сайып коюп, мажахеттер менен, талибандар менен сүйлөштүм. Кудайга шүкүр, Кыргызстанга тынчтык келди. Туткундагы генерал Шамкеев баш болуп, кыргыз жокелерди бошоттум, япондорду бошоттум. Бул жерде мен айтып атпайм, бул жерде эгер мекенчилик болсо барбайт элем, мен да жатат элем үйдө, башка бирөө кылып келсин деп туруп. Агай баягы эфирдин башталышында айтпады, мен эфирде айтканда ал жерде жанагындай мусулмандардыга кирип аткан ар кандай агымдар боюнча оюм ошондой эле депчи. Чындап эле сиз ушул ойго кошуласызбы? Агымдар бузуп атабы? Баягы мусулман, таза мусулман динин чындап эле агымдар ар кандай ойду пайда кылып атат. Биз билебиз, что бир эле мусулманчылыкты эмес, христиандарды бөлгөндө бар, анткени эскиден Юлий Цезарьдан калган эреже бар. Башка элдерди башкарыш үчүн аларды бөлүп жарып башкар дейт да. Бөлүнгөн элди башкарыш оңой. Ошон үчүн түндү түштүккө биз каршы чыгабыз. Ошон үчүн улууга бөлүнгөнгө каршы чыгабыз. Анткени бизди бөлүп кыргыз элинин душмандары башкарат деп туруп. Мына пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам көз жумадан алдын суроо беришкенде айтышкан, мен өлгөндөн кийин мына христиан дини 73кө бөлүнгөндөн кийин жөөттөр 63кө бөлүнгөндөн кийин мусулмандар да 61ге бөлүнөт деп айткан. Айткандай бөлүндү. Пайгамбар мезгилде баары бир эле. Бул кимге керек? Ошо дин душмандарына керек. Бөлүп коюп башкарыш оңой да. Бүгүн мына бири-бирин мушташтырып коюп атпайбы, соруштуруп коюп атпайбы? Мына азыр Арслан Сирияны айтып кетти. Сирияда өзү урушты баштаган жок да. Америка менен Батыш Европа урушты баштады, бири-бирине мусулмандарды кагыштырып коюп. Йеменде да мына шиит суннит кылып мушташтырып койду. Мындай айтсак, мында мисалдар көп. Ошол Ауганстан тынчыбаган эч качан. Биздин башыбызда да 2 мыңдагы кандуу окуя өттү Кыргызстанда. Турсунбай агай, буга чейин дагы мисалы Арслан агай көптөгөн эфирлеринде чындап эле өзүнүн оюн пикирин ачык түрдө айтып келген да. Чындап эле мусулмандар туура эмес, жасап аткан жерлерин туура эмес, баягы жагдайларды дегендей. Бирок эмнегедир бул ирет сиздин өзүңүздүн жеке үй бүлөлүк шартыңызга байланыштуу сөздөр айтылганда гана сиз ошо реакция кылып ушундай коомчулукка чыктыңыз. Мунун себеби эмнеде? Чындап эле өзүңүздүн жеке турмушуңуз бардыгынан багы бийик турабы? Мен мурда жалпы айтчу элем. Анткени мен азыр күчүнү дагы булар толук түшүнбөй атам өзү айтканда. Анткени Гүлзат Алиева бир экени айтат. Дагы башка теңше башканы айтат. Арслан болсо мына өзүнүн схемасы менен чыгып атат. Буларда өзүндө мындай бир ой жок окшойт деп калып атам да. Анан кийин чара бөлүнөт деп ойлойсузбу? Арсланды мисалы мен мурда мындай сезбеши элем ислам динине каршы чыккан. Өзүңүз айткандай, мына мечит салып жүрүптүр, азамат бул жагынан. Жетимдерге жардам берип жүрүптүр. Баары бул туура иштер. Бирок жанагындай мусулмандарга чабуул жасаганда, биздин алымдарыбыз Чубак ажы, Абдышкүр ажыны, башкаларды жаманаттуу кылып атканда, ислам динин Аллахка акарат келтирип атканда, Арслан фамилиясын уккан жок элем. Ал жерде Гүлзат Алиева бар эле, жана фейкти теңшелге отурат Фейсбукта, бир адам 10-15 фейк ачып. Ошолор мен мисалы депутат катарында 2014-жылы баарын скриншот кылып туруп, ГКМБнын төрагасына аз качып жүрөткө Табалдиев Беркит Биртеке деген. Ошого жөнөткөн элем. Мына бул диний экстремизм, бул диндерди мушташтырып атат деп туруп, согуштуруп атат, тынчтыкты жок кылышат, булар согушка алып келет деп жазсам, ГКМБ негедир көңүл бурбай, кылмыш аракет жок экен деп жооп берди мага. Бирок ошондо Арсландын мисалы ошол кезде бирден макаласы жок эле каршы. Негизинен бул Гүлзат Алиева жана ошол астында иштеп аткан балдары ошондой эле. Азыр болсо, билбейм, азыр Арсланды уруп турсам, муну окуусу башка болуп атат, берки теңсиздики башка болуп атат. Мен түшүнбөйт буларды азыр. Мен мусулмандарга каршы чыкканымдын себептерин айтып берейин. Булар ментте. Мугалимдер дейт. Эгер ошо мусулманча кийинип келген кызды мектепке кирбесе, биз жаназа окубай коебуз дейт. Анан мен айтып берейин, жан көргө барбайт, адам өлбөйт. Жан асманга учуп кетет. Мына 7 катар дүйнөгө кетет, арбак. Анан жаназа окубай коем деген ал туура эмес. Жан асманга кетти. 2 күн кыргыз кошого айтып, өкүрүп, жаназа кылып койду. Ал сөөктү таза жерге алып барып, же керек болсо жаназасы жок эле көмүп келген кыргыз мусулман дини келгиче деле. Анан аны антип
кыргызды баспасы мен жаназа окубай коем деп. Анан башка бир динге кирип кетсе, жер бербей коем деп кордоп кирди. Жердин ээси эми мусулман эмес, мисалга. Анан ошондо мына Нарматов айтты. Манасын айттырып койсун анда кыргыздар депчи. Манасты өлгөндө айттырбайт эч качан, салтанаттуу жерде айттырат. Мына мен ушуларды айтып бердим. Ошондо анан эми муну чындыгы ошол да. Чын эле жан асманга учуп кетсе, ал арбак. Кыргызда айтат. Арбак колдосун, Кудай арбак колдосун, Кудай арбакка койдум, Кудай арбак жазаласын дейт. Ал ааламга кеткенде адамдан күчтүү болот ал. Анан ал жаназа окубай коем дегени туура эмес. Андан кийин айтып чыктым. Нике кыйбай коебуз деп чыкты да. Нике деген бул жөн эле бир ант алуу. Ошо мондого жанагы чөй сакалы өскөн жаш балага кыйгыча эн атасы ошол антка күбө болуп койсо ошо туп-туура болот. Анткени эн атасы курсакта кезде кудалап койгон керек болсо. Курсакта кезде тагдырын чечип койгон. Кийин балалуу болсо дагы өйдөлдөй турмушту көрсө да эн ата күбө ал жөн эле бир эки баланы жанагы будьте свидетелями дейт го, жана будьте свидетелями дейт го орустар деле. Анысы кандай деле бир жерде бир ант эле алуу. Ошондуктан ошо балага кыйдыргыча эн ата эле күбө болуп койсун деп айттым. Анткени булар ошону аябай бир тутуп атпайбы? Андан кийин айтып атат. Биз Куран окубай коебуз дейт. Мына Курандын дин жагынан далилдериңиз барбы? Ушу жана жаназаны айтып атпайсызбы? Жаназа эч кандай бул орду жок депчи. Орду жок. Анткени жан асманга чыгып кетип атат да. Мына Кудай, мына кыргызча Куран түшкөн ааламда. Муну да көрсөтүп коеюн. Мына Кудай Куран бул Кудайды эле мактоо, башка эчтеке эмес. Кудай Теңир бул ааламды, адамзатты, табиатты башкаруучу улуу күч менен мен кыргызча Куран окудум ушул жерде. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, адамды өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет. Амин деп туруп эле анан ушул жерде жаны асманга кеткен, денеси өлгөн баланча кызы баланчага багыштадык. Дене досу өлдү, экиге бөлүш керек. Жан дос, дене дос деген. Жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун, жанына жаратканын жерде кетирген кемчилиги болсо, Теңирчиликте дагы Куран окулат, кадимкидей. Мисалга, теңирчиликте деле кыргыз Куран окуйт, ишарат кылат. Анан ушул жерлерден анан келип алып өстөрүнө такап эле Кудай болуп атпайбы? Нике кыйбай коебуз, жаназа окубай коебуз, Куран окубай коебуз деп элечи. Арсен, Омин деген эремне анда. Ислам динине каршы Омин деген эремнеси. Омин деп жазып да коюпсуңар, айтып атасыз да. Куранга ишенбей, намазга ишенбей коюш мүмкүнбү? Экөө эки башка жолдобу? Ушуну бир түшүндүрүп берип кетсеңиз. Мына Куран окулат деп атат, Арсен агай. Куран окулат, сиз көрүп атасыз. Мухаммед Алланы баянды башты ооруп койду, кыргызча эле так берилет. Кудай деген эмне экен? Өткөн адамга Куран окулат экен, бирок намазга ишенбейбиз дейт теңирчиликте. Бул кандай окулат? Эки башка Шейх Чубак ажы жооп бергенле ушундай эле кыргызча айтам десеңер, анда кайсы обонго саласыңар деп. Курандын 24 ашык кыраты бар. Ошо кыраты менен окулат Куран. Анан Омин деген сөздү кошуп алганда өзү арабча сөздү кошуп алышыптыр биякта. Эми мейли араштырышып мында окуп атышыптыр. Бирок айтыш керек, Куран берилгенден кийин Алла Таала айтат, силер жаңы коомсуңар. Силер христиандар, жөөттөрдүн айырмаңар бар, анткени алар мен берген китепке баш ийбей койду деп. Ошондуктан жаңы ислам коому түзүлгөн. Кудайга шүкүр биз туура жолдобуз деп эсептейбиз өзүбүздү. Мына көптөр христиандардан, жөөттөрдөн ислам динине өтүп атпайбы? Ошол жерде өкүнүчтүү болуп атпайбы? Башка динден өтүп атса, өзү кыргыздан мына башка агымга кетип калгандары. Эми Куран түшүлгөндөн кийин биз баш ийишибиз керек. Анткени Алла Тааланын пендесин биз кулдары болобуз. Анан нике кыйылганда да Алланын исми менен үй бүлө түзүлүп атат. Түзүлгөндө да Алла Таала айткан эң жек көргөнүм бул ажырашуу дейт, ажырашпагыла дейт. Бирок жанагындай турмушта кыстап калса, аны биздин алымдар да айтып атат, анда аргасыз албетте үй бүлө ажырашат. Бирок ажырашпагыла Алла Таала чакырып кеткен. Эң жаман көргөн нерсем ажырашуу дейт. Экинчиден коюлганда, мүрзөгө коюлганда да биз жаназаны окуганыбыз себеби муну акыркы сапарга узатып атабыз. Экинчиден болсо, бул мусулманды билип-билбей жасаган чоң кичине күнөөлөрүн кечирип, кабыл алып Алла Тааладан суранып атабыз. Анан периште, эки периште кабырда, мүрзөдө аны сурап калат. Сурактары жеңилдеп болсун деп биз суранабыз. Анан элден сурайбыз, карызы барбы жокпу мунун деп туруп. Карызы бар болсо төлөп коюш керек. Анткени карызы бар адам эң оор суракка учурайт. Ошон үчүн карызы жок болуп кетиш керек. Ошон үчүн балдары, агалар, инелери мойнуна алат карызды. Ошондон кийин эми жана Арсан айтып кетип атпайбы, мүрзөлөр боюнча.
Эми мына мен кече жакында эле Курман айт күнү Байбичем мүрзөсүнө барып келдим. Таң калганым аякта христиандар да коюлган, орустар, немистер да коюлган, лютерандар, корейстер да коюлган, мусулмандар да коюлган. Бул жерде же талаш керек эмес. Анткени өлгөн адамдар талашпайт жерде. Биз тирүүлөр талашабыз. Жер бербей коебуз деген анан Кыргызстанга жашоодо кайнатып атат да. Айылда ошондой экен да. Шаарда болсо, шаарда мына мисалы жерди тыгыздыктан, жер жетишпегенден баары бир коюлуп атат. Айылда эми ошондой пикир бар экен, эми мында урматташ керек баланын пикирин. Аны деле ошо бир пикирге түшүнөр керек да. Жер бербей коебуз дебеш керек. Жаназа окубай коебуз дебеш керек. Милдет. Жок, эгерде мусулман болбосо жаназа окулбайт да. Жаназа мусулмандар окулат да. Мына сиз айтып атасыз, өзүнчө кое беребиз деп атасыңар. Өзүңөрчө кое бергиле. Бирок мусулман болсо, мусулман болбосо Куран окулбайт да. Милдет кылып атпайсыңарбы? Анткени христиан өзүнүн эрежеси бар. Асманга чыгып кеткен ал окууга деле керек эмес. Мына кыргызда айтат, нике кайып дейт, өлүм кайып. Ай, ааламда буйрулган нике баары бир болот. Ал молда келип дем салбаса деле ал баары бир болчу. Адалдаштырыш керек да. Буйрулган нерсе. Сен адалдаштырыш керек. Үй билен да адалдаштырыш керек. Жашоону да. Мусулмандын эле адал өтөбү, же ата-эненин деле батасы өтөбү? Мисалга мына улуу энергия алуу эне баланын жүрөгүн көтөрөт. Ал айыгат. Бул гарантия бар. Анткени ал улуу энергия алуу бир касиеттүү, көрдүңүзбү? Көчөдө жүрүп 2 жыл арак ичип анан 2 жылдан бери сакай болуп койгон баланын энергиясы өтпөйт деп атам. Анткени ал деген улуулукту билбейт. Ал арбак жок деп атпайбы? Булар айтып атат, арбак жок депчи. Айран кыргыз антип жашабайт да, мен арбак жок деп жашабайм. Мына китептерде ошон үчүн көтөрө келдим. Рухтар менен сырдашуу дегенде манас атадан байланыш берилип атат бүгүнкү күндө. Анан жок десе анан ошол жерден карама каршылык болуп атат да. Арслан, сен bu kitaplarından geç kalıpsın. Memle koşu deputat bolğan 95 jыл Рысбек Качкеевден кеминен депутат бар эле агабыз. Түнүмдөн кабинеттин свет жанып турат эле. Не кылат десем, кийин китебин көрбөдүк, арбактар менен сүйлөшөм деп туруп. Эми бул ислам дининде, башка христиан дининде, жөөт дининде бул каршы чыгат. Жок, эми арбак жокпу? Арбактар өздөрүнүн жашоосу бар алар. Мына схеманы көрсөтүп коюсуңар. Адам бул дүйнөдөн коштошкондон кийин ал кабырда жатат. Сурак күнгө чейин. Сурак күнү тирилет бардыгы. Сурак көрдө жүрөбү. Оосуна топурак кирсе, чирип кетсе. Адамдын жашоосу биринчиден жан киргенден баштап улуу түшүнүктөгү адам башка, анан майда түшүнүктөгү башка адам. Мен азыр динге кантип көрөм? Мисалга ушу түшүнүктө болсо. Жок, арбактар жашайт дегенде туура эмес да азыр. Арбак бар. Кана, көрсөтчү мага бир арбакты. Духовный. Мына орустар деле айтат, есть высшие силы дейт. Мына, а сиздин жаныңыз Орустар эмес, христиандар айтпайт аны. О, может, атеисттер айткан, атеисттер да айтпайт аны. Билем каяктан таап атасыңар бул сөздү. Өзү негизинен адамдын жашоосу бир нече тепкичке бөлүнөт. Мына анан тирүүгөсүндө мына өлгөндөн кийин акырет күндү күтөт. Акырет күнү баары тургузулат. Бири тозокко, бири бейишке кетет. Аны сен таанысыңар, тааныбайсыңар билбейм, но бейиште тозокко бөлүнөт. Көрдө тозок да жок, бейиш да жок. Тозок жашоо ушул жерде. Акырет күнү кетет, тозок менен бейишке. Ушул жерде. Мына өмүр бою Ушул жашоону сиз тозок деп билет экенсиз. Тозок деп билем. Мисалга жан дүйнөсү жардадам тозокко түшүп алат. Бул Азарстанчы мен айтып атат. Мусулмандардын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисин айтып атат. Ал айткан эле, бул жашоо мусулмандар үчүн тозок, түрмө. Бейнамаз динде жокторго жанат, бейиш деген бул жакта. А бизге акырет күнү бейиште чыныгы мындай жашоо болот деп туруп пайгамбарыбыз айтып. Ошол сөздү айтып атат. Мен билем ислам динине каршы чыгып атасың да. Айткан сөзүңүз бар ислам динине сөйлөп атат. Кээбирлер айтып атат. Сиз Куран деле майдалап туруп кыргызча берип атасыз дейт. Эмне үчүн анда мусулмандар жаман көрүп, ислам динине каршы чыгасыз? Кудайдан түшүндүрүп берип атабыз да биз мисалга. Ушул сөздү пайгамбарыбыз айткан. Бул жашоо мусулмандар үчүн тозок деген. Курандан аласыз. Жок, мен окубайм, көрбөйм. Мен ошо сүйлөгөнүмдү айтат да. Ошо кээбирлер ачпак дейт да. Мен ачып да көрбөйм. Анткени мага кереги жок. Ал өткөн чак деп түшүнөм. Анда мага түшүндүрүп берчи, мына ушул эфирден сурайынчы. Гүлзат Алиеваны билсеңер же башкасыңарбы? Мен түшүнбөйм. Аны башка, аны айткандары башка. Сеники башка болуп атат. Мен түшүнбөйт аны. Мен айтып берейин. Теңирчиликте чындап эле бөлүнөбү ичара, ошондо жөн. Булар мындай деп атат да. Теңир деп сүйлөп койгон кишини эле теңирчи деп түшүнүп атат да. Теңир. Анан мен мисалы эме теңирим колдосум деген сөз бар. Теңир деген сөздүн өзүнүн энергиясы бар. Мына ак менен караны берет, жаман менен жакшыны берет. Тең деп атпайбы? Асман менен жерди, аял менен жерди. Анан Алла деген элеге таң калып калып атам да. Алла кандай, Алла анан талла полия бир мен назначение бериш керек да мисалга. Алла Таала деген сөздү айтып атат. Алла анан эмне деп айтсам эле түшүндүрө албай атпайбы? Алла кайда өзү, Турсунбай аке?
Анан теңирчиликти айтайын. Алла асманда. Асманда ал такта отурабы? Тақтаны періштелер қармап тұрады. Кармап турат. Мен айтып берейин ушул жерде. Ал материя да бир ким араб кишиби? Материя емес. Материя емес. Ал биздин көзгө көрбөйт. Аны бактылуу адамдар бейиштин фирдаусунда, ушу жогорку бейиштин тепкичтеринде ушу Алла Таала жүзүн көрсөтөт. Ошон баары биз эңсейбиз. Аны ушу жүзүн Аллахтын жүзүн көрөлү деп. Биринчи ааламды таанып алыш керек. Аалам деген эмне, Аллах деген эмне деп түшүнүп алыш керек. Мисалга, тозок бейиш десе, буларга Кудай мынтип алдап койгонда, ал кезде балага, момпо сүйтүп берем, бар чуркап келчи дегендей, көрдө бейиште мондай жашоо бар деп алдап койгон. Көрдө көрүнө жашоо коштуруп, казан кайнап турат, от күйүп турат, анан мындай көпүрө бар деп койгон. Жок, көрдө эчтеге жок. Көрдө болсанда, Индияда деле мусулмандар бар, аны өрттөй Көрдө мусулмандар айткан жок да. Сен жаңа жакшы сүйлөп келип атып, кара ислам динine каршы чыгып атасың. Жок, ислам немеде айтып атат? Көрдө бар деп ушуну айткан, эч ким айткан жок аны. Жок, сиз айтып атасыз. Көрдө бейиш тозок деген жок, акырет күнү бөлүнөт адамдар. Тирилет. Күнөөсү жоктор бейишке кетет, күнөөсү бала тозок кетет. А көрдө бейиш тозок бар деп эч ким айткан жок мусулманчылык. Ошо көрдөн тирилип турабы? Көрдө акырет күнү баары тирилет. Сен да тирилесиң, мен да тирилем, балдар да тирилет, ата баласы тирилет. Кайсы окумушту ишенет? Жок, азыр арбактар ишенгеле деп атпайсың, тирилет алар. Жок болсочу, мисалы. Жок, материя жөнүндө, дин жөнүндө айтып атасың. Мен рух жөнүндө айтып атам. Анан эми Кудай өзүчү, Алла өзү. Бул материя эмес, асманда периштелер кармап турбайт. Материя эмес, анча материя деген жок. Энергия. Ал арабта киши эмес. Арабча киши. Демек сиздин оюңуз боюнча Кудай жок нерсе, жок эле деп бир сөз менен жок деп айтасыз. Мисалы, могу бар, эме деп коет. Мисалы, энелер. Ал материя эмес, ал энергия. Мазардын ээси бар. Ал материя эмес, энергия. Анысы кандай дагы аалам, ошо Алла 8-чи дүйнөнүн ээси, ада бир энергия. Анан азыр мезгили келгендиктен анан жерге түшүп туруп, Акем айткандай, адам менен арбай тирилип туруп, биригип, энергия биригип. Анан адам ошо улуу түшүнүккө өтүп, анан ааламдагы түшүнүк менен жашап калган атат. Ошон үчүн анан өлбөстүк болот. Өткөн жумада ушул күндүн темасы болду. Сиз экөөңүздөр музейдин алдына барып жолугушуңуздар да. Ал жерге чакырыкты биринчи ким таштады жана музейдин алдындагы жолугушуу эмне менен бүттү? Мен бир сөз кошумча алып коеюн. Арса, сен азыр ислам дини жөнүндө жакшы сүйлөп атып, азыр каршы чыгып кеттиң кайра. Мен азыр сен сөзүңдү түшүнсөм, сен эмне айтып атасың да? Жана теория большого взрыва. Чоң жарылуу болгон, планеталар пайда болгон, анан энергия, сгусток энергия пайда болгон, ошо энергиянын баары пайда болгон деп атасың да? Бул уже дин эмес, теңчилик эмес бул. Бул атеизм уже кетип атат бул жакта. Ошон үчүн мен айтып атпайм, баш аламандык кылбай бир багытта кетсек баарыбыз. Өзүң кыргыз элинин ынтымагы жөнүндө айтып атасың. А келгиле, биз менен чогуу болгула. Силер разы элесиңер да, кечире мурда жок элеңер да силер эсир мезгилинде. Эсир мезгилинде традициялык салттуу дин православие жана ислам эле. Даже могу баптисттер уруксат жок эле. А силер кече жакында пайда болуп турган каршы чыгып атпайсыңар. Ал мен сөзүмдү түшүнүп атсам, бир исламды колдойсуң, бир исламга каршы чыгасың. Болбойт андай. Сен азыр айткан сөздөрдүн баары бул теория большого взрыва деп коет илимде. Бул сгусток энергия деп коет аны. Анда окугам мен өзүм окумуштук каттанды. Ал саптакыр башка нерсе ал. Эми сурооңузга жооп. Музей тууралуу. Ооба. Эми ал экинчи сөз. Мен биринчи сүйлөшөйүн дедим. Анткени Арслан өзүн Кудай деп жарыялады. Айттым, адамдардан Кудай чыкпайт, аны любой адам айтат. Биз Кудайга баш ийишибиз керек. Адамдан чыккан кантип Кудай чыгат? Эч качан адамдан Кудай чыккан жок. Чыкса пайгамбар чыккан, өзү жана жакшы айтып кетти. Акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам депти. Бул да туура айтты. Кел ушу суроо талап кыламын. Кудай мен кантип Кудай экенин айтып берем. Мен жооп берейин. Ооба. Анан кийин мен айттым, келчи. Сен Кудай мен Аллах кул катарында жолго ал деп туруп. А экинчи маселе бул уже тамаша эртен айткан. Баарыңарды тарих музейге тапшырып салам, анткени силер тарыхый калдыксыңар. Мында жок элеңер. Азыр мумиялар тирилтти, ордуна музей деп айттым. Өкүнүчтүү музей жабык экен реконструкция. Азыр мен катты аядап жөнөттүм. Эгерде мүмкүн болсо, ошо теңирчиликти ордуда бир көрсөтүп койсок, адамдар билет алып кирип көрсүн. Теңирчилик бул тарыхый нерсе экен, башта өткөн нерсе экен, азыр жок экен деп туруп. Демек Арстан агайга тааныштыруу иретинде барган турбайсызбы? Көпчүлүгү бирок ошо коюп коет экен деген сыяктуу. Мен коюп койсом, коюп коет элем эгерде турса. Мен аякта ойлодум да, тарых музейинде иштегендер ачык болсо киргизип, мына теңирчилер бар бекен, булар тарыхый калдыктар дедим. Буларды шеде болуш керек. Бир бурч бересиңер, тургузуп койгон деп сурайын деп калам бул жакта. Бул жабык экен музей. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин убакыттын тагдыгына байланыштуу ушул элдик талкуу программасына бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Өткөн жумада ушул коомчулукка кызуу талкууга жем таштаган ушу эки мырзанын талашы болду. Ал жерде Арстан Алай
биздин Кыргызстандын менчик телеканалдардын бирине чыгып ошо Турсунбай Бакир уулунун жеке турмушу туурасында, ал көп аялдуулук туурасында айткан сөзү ошо 2-чакырылыштын депутаты, туңгуч акыйкатчы Эрк партиясынын төрагасы Турсунбай Бакир уулун өзүнүн позициясын, оюн ачык билдирүүгө чакырган болчу. Бүгүн биз элдик талкууда мына ошол эки мырзанын ортосундагы пикир келишпестикти ачыкка айтып чыгууга аракет жасадык. Алардын оюн дагы ачыктап бердик. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Элдик медиа баарына сөз беребиз.